Өкмөт милдеттемелерин аткарбагандыгы үчүн Legolas Trading компаниясы менен түзүлгөн келишимден бир тараптуу чыгат. Бул тууралуу кече күнкү өкмөттүн отурумунда белгилүү болду. Эске салсак, аталган чехиялык компания быйыл 28-июлда жогорку нарын Гестер каскадынын жана дагы 10 чакан Гестер куруу боюнча тендерди жеңип алган жана талапка ылайык мурдагы инвестор эсептелинген Рус Гидрого 37 миллион долларды төлөп берүүгө милдеттендирилген. Бирок белгиленген мөөнөттө каражат төлөнгөн жок. НТС каналында Кайчы пикир программасы, менин атым Мирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Студиянын бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри, аталган тармак боюнча Адис Базарбай Мамбетов агайыбыз конокто. Андан тышкары урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабызга жер казынасын пайдалануу, отун энергетикасы боюнча комитеттин жетекчилиги дагы келмек. Программанын алдында алар келүүдөн баш тартканын дагы айта кетүүбүз керек. Ошондой эле урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин талкуулап аткан тема боюнча биздин WhatsApp номерибизге дагы атайын билдирүү таштадык, суроо салдык. Өкмөт мүчөлөрү түзүлгөн келишимди аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылыш керекпи деген суроо коюлуп атат. Сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди экранда жаңырган номер боюнча билдирсеңиз болот. Алгачкы суроо Базарбай агай, мына чехтер менен түзүлгөн, чехиялык компания менен түзүлгөн келишим 2 айга жетпей үзүлгүлүккө учурап, мына бүгүнкүдөй жыйынтыкка келип атабыз да. Буну сиз эмнеден көрөсүз? Бул эмненин жыйынтыгы болушу мүмкүн? Башынан эле биз чех компаниясы менен туура эмес келишим түзүп алганбыз да. Ушундай чоң объектти куруш үчүн, чоң инвестиция алып келиш үчүн бизге жанагы профильный мурда ошол тармакта иштеп жүргөн чоң дүйнөдө белгилүү компанияларды алып келиш керек эле. Тилекке каршы белгисиз компания алып келип, ошонун жыйынтыгын азыр биз көрүп атабыз да. Анан чехтин компаниясы болсо 2 айдан бери бизге тигиндей кылам, мындай кылам деп башка дагы бизге жакпаган иштерди жасап коюптур да. Бир 3-4 күн мурда информация чыкты, ошол биздин келишимди, биздин өкмөт менен болгон келишимди булар Америкадагы фондовый биржага коюп, ошолорго дополнительный жаңы кошумча компанияларды ушу проектке киргизип, акча таап атат деген. Ошонун дагы негизи барбы деп мен ойлойм да. Эмне дегенде биздин Кыргызстанга негизинен эле көбүнчө мошенник компаниялар келет экен да. Демек, чехиялык компаниялар мындай эң алгач эле 2 ай мурда келгенде эле ушундай ниет менен келген деген ойду айтып атасыз да. Ооба. Бирок биздин өкмөт аны билген жок да. Башка дагы бир аракеттер менен, башка бир жагдайлар менен келип калды деген да ой бар да. Анан эми ушу биз ошолордун ушундай бир мошеннический компаниялардан сак болсок да, эмне дегенде бүт мына биздин алтын кендери, анан электр энергетика, гидроэлектростанцияларга курганга бүт дүйнөдөгү чоң компаниялар кызык да. Бирок ошого карабай биз ошондой бир мааниси жок компанияларга макул болуп койгонбуз да. Бирок ошол эле учурда мына өкмөт өлкө жетекчилиги, өлкө жетектеген ири аткаминерлер аталган компанияны бизге алып келип, тааныштырып, анан келишимди түзүү дагы аябай бир чоң шан шөкөт менен өткөнүн элдин эсинде. Андан тышкары буга чейин ошол эле чехиялык медиада дагы ошол эле биздин жергиликтүү жарандык активисттер тарабынан дагы ал компания мындай шылуун экенин, ушундай Кыргызстанга буга чейин өздөрүнүн тарыхында бир 1 метр же 100 метрдагы электр чубалгыларды дейбизби свет тартып көрбөгөнүн же бул тарапта эч кандай курулуш жасабаганын билдирип чыгышкан. Бирок өкмөт аларга мындай буга чейинки позицияларында мындай өздөрүнүн адвокаттык же болбосо аларды жактагандай бир таасир, ошондой бир элес калтырганда буга чейинки жоопторунда ишенгенби же кандайдыр бир кызыктар адамдар болгонбу деген суроо жаралып атпайбы? Мирбек, ошол жерде бардыгы бар да, кызыктарды да бар, башка да бир кырдаалда болгон иштер бар да. Эң негизгиси ошол бизге жанагы шылуун компаниялар келгени болот да. Мен дагы айтып коеюн, ушу мына
жогорку нарын кесине кан барата, 2 кан барата, 1 кесине көп дүйнөдөгү чоң компаниялар кызыктарга келебиз деп. Бирок ошолорго биз жол ачып, Эмнеге келбейт анан? Эмнеге келбей атасыз? алар бардыгы ушу Кыргызстанды ушу мындай шылуун компаниялар жиберип эле, договор түзүп, келишим түзүп, аныктап, анан кийин фондовый биржага салып эле активтерин, акцияларын сатып, байыганга көнүп алышты да. Ошол бүткүл дүйнөдө Кыргызстан ошо менен белгилүү болуп кетти да. Ошонун аркасында жанагы эмне үчүн биз Россиянын эң чоң компаниялары Русгидро, анан Интеррао ЭС деген Россиянын компаниялары менен ошол чоң кестерди курат элек да, жөн эле курат элек да. Однако ошолор менен болгон келишимди 2009 жылы, анан 2012 жылы болгон келишимдерди биздин бийлик отменить этип, жокко чыгарып, анан жанагы Леголасты алып келип атпайбы. Ушулардын бардыгы орусча айтканда говорит, что не все у нас нормально. Электроэнергетика особенно. Мен мурда былтыр айттым эле ушу электроэнергетика боюнча бир аябай чоң круглый стол өткөрүп, обсуждать этелик, бир 4-5 эмне кылышыбыз керек, кантип жолдон чыгыш керек. Тилекке каршы бир дагы биздин эркин телевидениялар ошону менин үнүм укпады. Бирок аны айтпасак болбойт. Мындан ары ошондой болуп кете бергенге мен макул эмесмин. Мына бизде 2 жолу ошол жогорку нарын каскаддары боюнча айта турган болсок, 2 жолу мына инвесторлор менен түзүлгөн келишимден өкмөт бир тараптуу чыгып атат. Бул өкмөттүн баягы биз Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги кадыр баркына, инвесторлорду тартууда, ошол эле кестерди куруунун келечеги, ошо суу энергетиканы туура пайдалануунун келечегине терс таасир этиши мүмкүнбү? Сөз жок, таасир этет да. Сөз жок. Мунун жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн? Жыйынтыгы ушулардын бардыгы келип эле биз энергетический кризиске келдик. 2 жылдан бери кышында өзүбүзгө жетпеген электроэнергияны сатып алып атабыз Казакстандан, Тажикстандан. 12 жылы жанагы Русгидро менен жогорку нарын кесине келишим түзүп атканда ушуну курабыз деп. Мен ошол энергетика министрине айтканда, Тажикстанда мындай болду, мындай кылгыла десем, тилекке каршы ошолордун бирин дагы ошол эске алып, ушундай кылган жок да. Мен жанагы интернетте дагы жаздым. Тажикстандагы граждандык согуш бүткөндөн кийин эле Санктуда 2 деген кести Ирандын өкмөтү менен биргелешип курушканда, ошондой курушканда келишимде ушундай жазылган да. Ирандын өкмөтү эксплуатацияга станция берилгенден кийин 12,5 жыл эксплуатация кылып туруп, ошол кести Тажикстандын өкмөтүнө өткөрүп берет экен. Азыр 8,5 жыл болду эксплуатация кылып атканына. Эми 4 жылдан кийин Тажикстандын өкмөтү ошол Санктуда 2 деген кести кабыл алабыз деп толук ээлик кылат. Ооба, даярданып атышат. Бирок тилекке каршы Русгидро менен 12 жылы келишим түзүп атканда же ошондой жол менен концессияга берип бир канча жылдан кийин кайра алабыз деп, же болбосо чыгарылган электроэнергиянын бир жок дегенде бир 20-30%-ин Кыргызстанга берсе болмок да. Ошол дүйнөлүк практикада ушундай да. Тажикстанда Санктуда 1 деген кести Интеррао курган, ал $270 миллион сарптады ошол кеске. Ошол чыккан электроэнергиянын Интеррао ЭС 20% Тажикстанга берет. Ошол себептен Тажикстан эгемендүү болгондон бери электроэнергиянын чыгарган көлөмүн 1,7 эсеге көбөйттү. Биз болсо эгемендүү болгондон кийин 26 жылдын ичинде 2016 жылы 1991 жылы чыгарылган электроэнергиянын көлөмүн 1,4 миллиард киловатт саатка азайттык. Электроэнергия бизге азыр жетпей атат.
Ошондуктан биз сатып алабыз Казакстандан, Тажикстандан. Да. Кече күнү эле Кыргызстандын электр энергиясы менен Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан сатып алчу. Биз дайыма экспортер болчубуз, азыр биз кайра импортер болуп калдык. Мына ушулардын бардыгы жыйынтыгы ушул алып келди. Буга ким күнөөлүү? Эми биздин башкаруучулар күнөөлүү. Эң негизгиси ушу электроэнергетика компаниясында отурган балдар күнөөлүү. Алар производствода, чарбада иштеген эмес, энергетика менен эч кандай бир түшүнүгү жок. Анын үстүнө тиги Акаевдин убагында электроэнергетиканын башчылыгына, 6-7 компаниянын башчылыгына Фрунзенин политехнический институтунда иштеген балдарды алып келди да, мугалимдерди алып келип анан койсо, алар эмне кылды? Мен ушунун бардыгын ачык эле айтып, жазып, интернетке деле айтып, интервью деле берип атам. Бирок биз кийин Акаевден кийин Бакиев келди да, Бакиевден кийин Атамбаев келди. 10-жылы апрель революциясынан кийин дагы 7 жыл өтүп кетпеди. Бирок электроэнергетика тармагын оңдош боюнча биз эч нерсе кылган жокпуз да. Да. Ошол жасаган иштердин бардыгы башкача биз кыйратып атабыз. Электроэнергетика көз каранды болбой калдык. Тигиндей мындай кыйратып атабыз, Токтогул ГЭСин реконструкция кылып атабыз деп эле божомол сөз менен айтып эле элдердин көңүлүн башка жака буруп атабыз. Ал туура эмес. Эң негизгиси, эгерде бир нукура иш кылып атсак, биз энергетический кризистен чыгат болушубуз керек да. Анан жайында да кышында бизде дайыма электроэнергия лишний болуш керек. Биз дайыма сатып турушубуз керек. Бизде ошондой потенциал бар. Конечно, бар да, бар. Биздин географиялык абалга ооба, биздин мына нарын Сырдария бассейнинде былтыр 2 жылдан бери суу много вода жакшы болуп атат. Азыр ошол чыккан электроэнергия менен сууду биз турбина аркылуу пропускать этип, анан кийин бизге кереги жок электроэнергияны биз казактарга, анан өзбектерге сатчубуз. Быйыл болсо биздин өкмөт башчылары Өзбекстан менен Казакстан менен сүйлөшө албай койду да. Мурда мен 2007-жылга чейин вице-премьер болуп иштегем. Мен ушу өкмөттө ушу водно-энергетический саясат боюнча жооп бергем. Эгерде Маловодья жылында электроэнергияны биз чыгарган лишний электроэнергияны Өзбекстан, Казакстан сатып албаса, биз наркы жылы жайында сууду ас берип, мы, по крайней мере, не обещали, бербей коебуз деп эле ушинтип койсок, алар нормально эле чечип коюшканда, чечилип турганда, бирок тилекке каршы быйыл ушундай болгон жок. Азыр биз ошол ашык суудун бардыгын агызып атабыз. Бул өмүрүндө болгон эмес. Азыр бул боюнча дагы кебиз уланат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кайчып пикир программасын көрүп жатасыздар. Бизде азыр кыскача тыныгуу, андан кийин маегибиз дагы уланат. Өзүңүздүн башында айттыңыз да, ошол биздин бардык эле тармакка шылуундар кызыгат, анан келет, анан кийин акцияларды сатып ушундай бир каражаттарды таап келди, ушундай бир жагдай түзүлүп калды депчи. Анан бул жагдайды түзгөнгө ким күнөөлүү? Анан алар жоопкерчиликке тартылыш керекпи? Буга чейин дагы тартылбаганын жыйынтыгы болуп атабы же? Булардын бардыгына биздин өкмөт башчылары күнөөлүү. Өкмөт башчылары ушундай тартип орнотуш керек да. Алтын кендери болсун, электроэнергетика болсун, гидроэлектростанциянын куруш маселеси болсун, булардын бардыгында мамлекеттик бир катуу тартип болуш керек да. Мисалы, акыркы жагдай, Legal Trading боюнча түзүлгөн жагдайды алсак, мындай кимдир бирөө жоопкерчиликке тартылыш керек да. Бирок бизде тартылбайт. Тартылыш керекпи негизи? Конечно, тартылыш керек да. Ким жоопкерчиликке тартылыш керек? Өкмөт жооп бериш керек. Ошол эле тиги Министерство энергетики, ошол жерде электроэнергетика компаниясында отургандардын бардыгы тынтыйып,
эч нерсени билбей келишим калыштыр. түзгөндү, инвесторлорду чакырып келгендер. Алардын баардыгы кол койгондо, визит этилгенде келишимдин баардыгы, проект, долбоордун баарына кол коюшкан. Тендерде комиссияда отурганда. Тендерде комиссия болгон. Азыр тиги эме айтат, биздин мурдагы министр энергетики промышленности тендерный комиссияга дейт, жанагы МИДтен келген информация ошол Лигаз боюнча, компаниянын Лигасын боюнча туура эмес, начар компания экен информация дейт. Тендерный комиссияга келген эмес деп кече күнү айтты. Как так? Ушундай деп вот интернетте, Фейсбукта жүрөт. Вот. Бирок ошол эле учурда Тышкы иштер министрлиги аларга тескери корутунду бергени боюнча маалымат чыгарбадыбы? Ооба. Башынан эле бул компанияны мындай жактаган эмеспиз дегендейчи. Анан өкмөт азыр кечээ күнү ошол бир тараптуу денонсациялоо маселесинен кийин айтып чыкты, бул убакыттан тутурдук, эми кайрадан тендер жарыялайбыз депчи. Анан Кыргызстан эмне жоготту? Анан буга чейин дагы бир катар аткаминерлер эми Кыргызстан эч нерсе жоготкон жок. Мындай кайра башка компанияга келип тендер өткөрөбүз да бере беребиз, эгер Лиглаз убагында акчаны төлөп жанагындай курулушка киришпесе дегендей дагы сөздөрдү айтып келбедиби? Анан Кыргызстан ошол учурда бир нерсе жоготтубу сиздин пикирде? Адис катар айтсаңыз. Кыргызстан аябай чоң нерселерди жоготту. Биринчиден ушу гидроэлектр станцияларга курууга келе турган инвестициялардын баардыгын биз жоготту. Ошол чоң эле инвестор Россиянын 2 компаниясы болгондо. Алар куруп баштаганда ушундай быкычыкы болуп баштады. Эми азыр дагы эле ушундай жол менен эле кете беребиз, элди успокоить этип куруп атабыз, келишим түштүк деп эле кете беребиз деген азыр болбойт ой. Энергетический кризиске алып келдик. Биз ускоренный, тез ылдамдыкта биз курушубуз керек. Курууга күчүбүз да жетет, мүмкүнчүлүгүбүз бар, бардыгы бирок. Только ушу мамлекетте туура электроэнергетика боюнча туура тартип кылып, өзгөчө ушу чет элдик инвесторлор менен кандай кылып иштеш керек, ошолордун бардыгын тартибин тактап алып иштешибиз керек да. Аябай көп нерселерди биз жоготуп алдык да. Казакстан, Өзбекстан мурда дагы биргелешип курабыз деген алар Россияда кетти. Ким келет? Кытайлар келет. Кытайлар келсе деле акырындан китайский экспансия башталат. Жана Талдыбулак левобережный деген кенди азыр казып атпайбы кеминде. Ошол жерде 100 кишиге Кытайдын жумушчусуна лицензия берсе, убакыт берсе, 1,5 миң кытайлар иштеген ушуну куруп атканда. А биздикилердин бардыгы тегерегинде жумушсуз жүрөт. Ушулардын бардыгы туура эмес да. Анан демек болочокто тендер өткөндө мындай компания келбей коюшу мүмкүнбү сиздин пикирде куруу боюнча? Проблема. Кыргызстанга ишеним жок. Ооба, проблема түзүлүп калды. Мен дагы интернетте жаздым. Эми ушу Лигастан кийин эми бир жакшылап отуруп, акылдашып, кандай компанияларды чакырса болот деп. Мен дагы айтам, мен билем, что ушу гидроэлектр станция курганга Кыргызстанга көп дүниелик компаниялар келебиз деген ойлору бар да. Дагы эле барбы? Дагы эле бар да, конечно. Дагы эле. Эми азыр эле биздин өкмөт ушу тендер объявить этип, бирок тендердин шартын толук жазып, ушундай биз эмне кылабыз, алар эмне кылат, кайсы жылда берет, канча инвестиция алып келет, кандай кылып чыккан продукцияны бөлүшөбүз, же болбосо тиги пайданы бөлүшөбүзбү, же доходду бөлүшөбүзбү деп эле айтса, кандай бир шарт түзүп беребиз десе, эртең эле бүт дүйнөдөгү көрүнүктүү гидроэлектр станция куруп иштетип аткан компаниялар келет. Биринчиден Россиянын компаниясы келет. Казакстандыкы да келет. Бирок тилекке каршы биз өзүбүз боюнча көп ошо тескери түзүп жасап алдык да. Бул, конечно, жаман нерсе. Анан ошол тендер маселесине келе турган болсок, мурдагы $37 миллион ошо Русгидронун чыгымы деген сумманы жаңы келаткан компанияга мойнуна илип коюу, аларды милдеттендирип коюунун өзү туурабы? Эми бул орусча айтканда мы
оказались перед совершившимся фактом. Ушу Русгидро компаниясы производственный базаны курушулар жашай турган поселокту башка дагы объекттер куруш үчүн биз Кыргызстандын 50% акциясын ушу совместный предприятияда ошону күрөөгө коюп турупса, понимаете, бул еще большой прокол да, аябай ушундук андай болуш керек. Анан кийин алар куруп бүтүп Русгидроны кетирип жибергенден кийин, ал күрөөдө тургандан кийин эми 37 миллион доллар төлөп бересиңер деп атпайбы? Эми биздин Госстрой бар да. Проект институттар бар. Ошолордун эсептеп чыгыш керек. Чын эле кетпи, кеткен жокпу деген талаш маселе жаралбадыбы? Үч эле кишини жиберип, бир нормальный эле специалист жиберип, бир жума отуруп санап койсо болот да, кандай материалдын баазы, иштин көлөмү, турганын аркы, ушулардын баары санап, действительно 37 миллион кеткенби? Же адан аз кеткенби деп биздин комиссияны, ушулардын баардыгын комиссиянын чечимин Русгидро берсе, адар да түшүнөт да. Тилекке каршы аны да жасаган эмеспиз. Элдемирин 56 миллион деп Русгидро айтканда, биздин эч нерсени билбегенибизди билип туруп, анан кичине спорт этип андай эмес дегенде мында деле на словах договорились о 30 миллионах долларов. Мына көрдүңбү? Бул эмне деген ушундук? Андай болбош керек. Демек, ошо тармакты тейлеп аткандардын кесипкөйлүгүнөн чек туудурат экен да бул маселе. Ошондой эле барып эле ошолордун кол койгондору, ошолордун башкарган, ошолорду алып келгенди, ошолор менен сүйлөшүп жүргүзгөндөрдү. Чынында эле тиги чектин компаниясы ошо Шылун компания. Орусча айтканда за душой у него эч нерсе жок экен да. Жанагы алып барып ушул биздин өкмөт менен болгон келишимди Америкадагы фондовый биржага коюп сатканга аракет кылганда. Вот этиги биздин алтын кендерди дагы кумтөр, жер үй, андаш дегендерди дагы Шылун компанияларга берсе, Лондондогу Всемирный биржа драгоценных металлга ошолордун бөлүп эле сатып жиберишкен. Вот азыр андаш деген алтын кенде 80% принадлежит, орусча айтканда, бир Шылун Швециянын компаниясы. Ана Канаданын компаниясы кумтөрдү эмне кылды? Алгач Русгидрога берилген, анан кийин мына Legolas Trading компаниясы курабыз деген жогорку нарын каскадындагы кестер. Ошол эле чакан кестер, бир топ өлкөдөгү даяр суу сактагычтар, Папан, Киров баштаган, суу сактагычтары бар. Ошол жерге чакан кестерди куруу маселесин кантип чечиш керек? Чоң жана Камбаратеки, Верхненарынский кестердиге биз коркпой эле түз сүйлөшүп, коррупционный жол менен эмес, мошенник компаниялар эмес, чоң дүнүйөлүк ушулар менен иштеп жүргөн компанияларга кат жазып келгиле десе, эгерде президент, правительство ошо кат жазып, алар эртеси күнү учуп келет. Мени правительство Кыргызстана Верхненарынский каскадты салгын деп чакырып атат. Для них это престижно. Ушуну биз түшүнбөй атабыз да. Биз в основном эле чакырганда каким-то образом мошенник компанияларга бизге чыгат, башкалары чыкпайт. Эмне үчүн? Ушулардын баардыгын биз аябай терең ойлонуш керек. Мен азыркы премьер-министрге жаздым. Сен коркпой эле, кеңеш билген кишилер, специалисттер көп. Менден башка да кишилер бар. Мына академик Маматканов деген бар. Ошол киши 6 жыл мурда Сары Жаз ГЭСин Кытайлар менен курабыз деп сүйлөшүптүр. Анан угуп отурсам, аябай реалдуу иште Кытайлар биздин территорияда ГЭС салып, чыккан электроэнергияны өзү тартып Кытайга, Северный Кытайга жетпейт электроэнергия, алып кетет экен. Ошол ГЭС биздин Сары Жаз суунда курулуп калса, платина болсо, көл болсо, ошодон чыккан пайданы биз келишим менен канчадыр процентин алып пайда табат элек. Но, к сожалению, орусча айтканда, агада биз
көңүл бурган эмеспиз. Мен ушу кече күнү мурдай күнү Маматканов менен аябай отуруп кенен маек кылдым. Мен өзүм курулушчумун. Камбар-Ата, Ташкөмүр, Шамалды ГЭС курганга катышкам. Көбүнчө эле көзөмөлдөп тургам. Анан сурасам, аябай реальный проект экен да. Эмне үчүн? Саржас ГЭС эмеси суу турат. Эңилчек деген суу бар. Кайыңды деген ошол жерде да бир суу бардыгы эле Кытайга өтүп кетет. Но ГЭС станция биздин территорияда. Кытайдын чегарасынан глубине нашей территории 17 километров в русло реки Саржас курулат. Эмне үчүн ушуга макул болбойбуз? Эч ким чечкиндүү билип, иш билгилик менен чечим кабыл алып, ушул эгерде билбесе, чакырып эле акылдашса, биз Маматкановго да айта элек, монобу туура десе, тилекке каршы ушундай кылбайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде дагы тыныгуу бар. Талкуубуз анан кийин дагы уланат. Базарбай агай, мына көпчүлүк учурда ошол Жогорку Нарын каскадындагы ГЭСтер боюнча мындай талаштуу жагдайлар айтылып келет да. Айрымдар айтышат, бул баягы муну куруунун Кыргызстан үчүн пайдасы аз. Себеби баягы Кыргызстан өзүнөн ашыкча электр энергия өндүрсө, аны ошол эле коңшу мамлекеттерге сатууда маселе жаралат. Биз 2 центтен ашык сата албай келдик буга чейин. Ал эми өзү сата алганда 10 центтен, же болбосо 6 сомдон сатып алдык деген сыяктуу мындай аргументтер келтиришип атат да. Анан сиздин пикириңизде булардын потенциалы кандай? Бул ГЭСтерди курсак өлкө үчүн кандай пайдасы же зыяны болушу мүмкүн? Биз гидроэлектр станцияларды аябай үзгүлтүксүз токтотпой курушубуз керек да. Верхний Нарывский себеп эмне дегенде бул Борбордук Азияда региондо оптовый рынок электроэнергия деген түзүлөт. Современный ушу рыноктун нугу менен баратабыз да. Электроэнергия пайда болгондон кийин лишний электроэнергия ошол жерге биз оптовый рынок түзүп туруп биз түзбөйбүз. Башкалар түзөт. Эл аралык уюмдар түзөт. Анан ошол жерден электроэнергияны сатып алганга азыр жана касса 1000 деген бар да. Азыр электроэнергиябыз жок, бирок биз аяка кирип алдык. Пакистан, Индияны ошол жака ташыйбыз деп турабыз. Демек суроо талап бар да. Бар. Кимдер кызыктар бизге? Эми баягы эле бизде аябай тиги жанагы демократтар, НПОшниктер, анан самый главный уже научный работниктер бар да, ошолордун бардыгы 15 жылдан бери кара кечкедеги көмүрдү жагып электроэнергия чыгарабыз деп дагы жүрүшпөйбү. 3 жолу программа стратегического развитияга киргизишти. Алар менен дагы биз айтышып жүрөбүз, ай токтоткула эми 15 жыл элдин бардын башын ГЭС курганын ордуна биз көмүрдү добывать этип, анан кийин жагып, анан электроэнергия чыгарышыбыз керек экен. Но это же нонсенс. Кымбатка турат, Шумдук да. Анан кимдер кызыктар биздин электроэнергияны сатып алууга? Ошол эле коңшу Кытай, Пакистан, Индия десек болобу? Алматыда 1 киловатт сааттын электроэнергиянын баазы 4,5 цент турат. Астанада 9,5 цент. Бирок бизден ошол эле учурда 2 центтен кымбат Хотя бы биз 4-5 центтен сатабыз да. Өзбекстанда дагы Ташкентте 4 цент. Түшүнөсүзбү? Да. Тажикстан болсо ушу энергетический независимость болуп келди. Алар электроэнергиясы достаточно. Ошол жерде эле биз сатабыз. Анан Казакстан, Өзбекстан бурно развивает же. Электроэнергия потребуется. Биз эгерде промышленность өстүрбөйсөк, электроэнергия ала турган мекемелер жок болсо, у них там есть. Понимаете? Демек, электроэнергияны өндүргөндөн кийин жакшылап сүйлөшүп сата да билиш керек. Өзлөрү электроэнергия лишний болгондон кийин өзлөрү эле келет. 20-чы кылым ушу нефти менен автомобилдин кылымы болгон деп атышат. 21-чы жыл обязательно сөз жок электричествонун эпохасы болот дейт. Бүт электроэнергия современный чечет. Эгерде биз токтоспостон биринен бири кошуп туруп электроэнергияны гидроэлектростанцияны курбасак, анда биз өнүгүшүбүз туура жолдо болбойт.
Демек мүмкүнчүлүктү колдон чыгарабыз. Колдон чыгарабыз. Тем более тиги Борбордук Азиядагы нарын суу, сары жаз толтура. Верхний нары алардын бардыгы токтоосуз вечно агып турган гидроресурс. Эгерде ушуну биз колдоно албасак, анда биз орусча айтканда нам грош цена. Жанагы жогорку нарын каскадындагы ГЭСтерди куруудан, анан Камбар-Ата 2-ни куруудан канча кубаттуулук электр энергияны алса болот да өлкө? Аябай көп. Потому что мына Камбар-Ата 2-ни бир агрегатын курдук, анын мощносту 360 мегаватт. Анан Верхний Нарынский каскадтын 2 кеси, ала Букинский, ала Нарынский каскад, ошол Верхний Нарынский каскадтын 2 эле кеси 380 мегаватт. Аябай көп электр энергияда. Эгерде бизде газ жок, нефти жок, биз электр энергия менен колдонуп, тамак бышырганды дагы, жылуулукту дагы, жылуу сууну жасаганда дагы бардыгын электричество менен колдонуусубуз керек. У нас другого нет ресурс, орусча айтканда. Ушуну колдоно албай атабыз да. Ушу кептин кыскасы. Анан дагы эмнени айтайын? Дагы айта турган мынагы азыр жанагы многоводияны айттык да. Быйыл многоводия болсо 19-жылдан кийин маловодия болот. Ошондуктан биз мурда эле Демек 2 жылга резерв түзүш керек. Бирок бизде азыр андай мүмкүнчүлүк жок да. Сууну чогултуп резерв кармаганга азыркы мүмкүнчүлүк менен. Биз тиги 2007-жылы ушундай киргизкенбиз деп порядок, что Токтогул водохранилищесинен 15 миллиард куб суудан азайтпашыбыз керек. Маловодия болсо дагы, многоводия болсо дагы. Ошондо гана биз кышкы электр энергияны Токтогул КЭСинде иштетип колдоно алабыз да. А эгерде азыр казактар, өзбектер электр энергияны эме сууду кой бергиле десе, эмдигейле кой беребиз, анан кийин кой берсек, кышында суу жок, электр энергиясы жок калабыз. 2 жылдан бери Казакстан менен Тажикстандан биз сатып алып атпайбызбы? 6 сомдон. Казакстан 5,6 центтен. Тажиктер дагы даже ошол 2,5-3 центке чейин алып барып атат. Ну, быйыл многоводия болгондон кийин албайбыз деп атат. Дай бог, чтобы ушундай болгонго. Бирок ошолордун бардыгын эгерде ошол биз өкмөткө дагы президентке жаздык, ошо 15 миллиард сууду маловодия көп, многоводия болгондо дагы чек коюп, ошонун ылдый түшүрбөйсүңөр. Жанагы 18-19, азыр 19га жетип атпайбы? 19,5-дан көп. 19,5-дан көп болгондо өзүн өзү 100% каржылаганга жетеби мүмкүнчүлүк? Ошолордун бардыгын биз айтып эле түшүндүрө албай атабыз. Эң негизгиси ушу Нарын Сырдария бассейнинде 3-4 жылда бир жолу маловодия, ошонун кийин бир жолу 2 жылга созулган многоводия болот да. Ошол кырдаалдан чыгыш үчүн 15 миллиард куб электр сууду водохранилищеде кармап койсок болот да. Ошо менен эле проблема чечилип калат. Анан дагы бир мындай соңку суроолордун бири бул Камбар-Ата 2 КЭСин Өзбекстандын катыштырып курсак дегенде өткөндө 2 президент жолукканда дагы коңшу өлкөнүн бир мамлекет башчысы да айтып кетти. Биз кызыктарбыз депчи. Курганга даярбыз, чогуу курсак болот, иштетсек болот депчи. Бул жагын карап көрсө кандай жакшы жагы анан кооптуу жагы болушу мүмкүн? Камбар-Ата 2 КЭСи 33 жылдан бери курулуп атат. Биринчи агрегатты 31 августта 10 жылы бергенбиз. Ушу 7 жылдан бери калган 2 агрегатын бере албай атабыз. 3 жыл акча издедик. Демек өзүбүз эле курсак болот экен, э? Өзүбүз эле курабыз. Камбар-Ата 1дичи? Камбар-Атында өзүбүз эле курабыз да. Демек Рагуновсу Тажикстан кереги жок. Казакстан менен Өзбекстан Камбар-Ата 1 КЭСин курабыз деп айтканына 20 жыл болду. Бирок эч кандай конкреттик кыймыл болгон жок да. Бирок эгерде өкмөт башчысы Өзбекстанды келип бир курабыз, биргелеп курабыз десе эле, биздин президент бардыгын эле ишене берип эш керек да. 98-жылдан бери Казакстан Камбар-Ата 1 КЭСти, чоң КЭСти биргелешип курабыз деп
жүрөт, бирок эч кандай кыймыл кылышкан жок. Наоборот, Казакстандын прессасында кыргыздарга гидроэлектростанция куруп бергенин ордуна өзүбүз тепловой электростанцияны куруп алышыбыз керек деп аябай 5-6 жылдан бери ызычы болот. Демек, мамлекет өзүнүн күчүнө ишениш керек, өзүн өзү куруш керек. Ошол эле коңшу Казакстан, Тажикстан Рогун КЭСин курган сыяктуу болуп, улуттук проект кылыш керек. Рогун КЭСи Токтогул КЭСинен 2 эсе кубаттуу. Бирок алар уже куруп жарымынан өтүп калды. Өзүнүн эле күчүн менен куруп атат. Сиздин келип кызыктуу маек куруп бир топ суроолорго жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн кечээ күnkү Liglas Trading компаниясы менен келишимди жокко чыгаруу маселеси, ошол эле Кыргызстандагы суу энергетикасын туура пайдалануу боюнча биз бүгүн мурдагы вице-премьер-министр аталган тармакта адис Базарбай Мамбетов агай менен кеп алыштык. Берүүнү мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.